Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Өткөндөгү сабакта биз ширктин коркунучу тууралуу сөз кылганбыз. Жана Аллахка шерик кошуунун кандай коркунучу бар, жана анын ал күнөөнүн кээ бир жаман кесепеттери тууралуу айтып кеттик. Жана бул кээ бирлерине биз атап өттүк да, негизи мунун жамандыктары, мунун жаман кесепеттери ширктин чексиз да. Эгерде муну санап отурсак санап бүтпөйбүз. Анткени ширк бул баардык жамандыктын ушу башы болуп эсептелет да. Кайсы гана бир коомдо, кайсы бир ушу элде кандай гана жамандыктар болбосун, ошонун баарысынын булагы, башы ушу ширк болот да, ширк. Ширк себептүү эгерде кайсы бир коомдо ширк боло турган болсо, ал коомдо башка баардык жамандыктын баары болот да. Өткөндөгү сабакта биз кайра айтып аттык. Эмне деп? Ким ширк кыла турган болсо, ким чоң ширк кылып жүрүп, бул жашоодон кайта турган болсо, ал түбөлүк тозокко барат. Ал жактан чыкпайт. Жана баардык кылган иштеринин баарысы жок болуп кетет, күйүп кетет. Ага бейишке баруу арам болот. Муну уккан адамда, кээ бир мындай адамдарда суроо пайда болушу мүмкүн да. Айтат да. Эмнеге мынчалык эле катуу мындай оор нерселерди эле айтып жатасыңар? Мындай тозокко барат, аяктан чыкпайт, сооптору күйүп кетет жана башка ушул сыяктуу ушундай эле оор нерселерди эле эмнеге айтып атасыңар деп мындай суроо болушу мүмкүн да. Эмнеге мындай жестокийсиңер дегендей сыяктуучу. Буга жооп кандай? Биринчиден, бул оор нерселер эмес, бул жаман нерсе эмес да, мындай нерсени айтып атканыбыздан. Анткени биз бул нерселерди мынтип коркутуп, бул нерсени кайтарып атканыбыз максатыбыз биз адамдарга жакшылык каалаган максатта, аларга жакшылыкты жеткизүү, ушу тозокко барып калбасын деген максатта гана ушул нерселерди жеткизип, ушул нерселерден коркутуп кайтарып жатабыз. Анткени бул ширк тозокко алып баруучу эң биринчи жол деп айттык. Жана азыр адамдын ушу тирүү кезинде, азырынча мүмкүнчүлүгү бар кезде кеч болуп кала электе кайтарып калсак, бул нерседен сакталып, адам бул нерседен алыс болуп тобо кылып кала турган болсо, бул чоң жетишкендик болуп эсептелет. Жана эч качан өкүнбөйт мындай адамчы. Анткени эмне, баардыгыбыз билебиз, өлүм акыйкат. Жана өлүм келе турган болсо, эгерде кайсы бир адамга өлүм келген болсо, болду, уже кеч болуп калат да. Кеч болуп калат. Жана түбөлүк жана акыретте адам эгерде ширк кылып жүргөн болсо, түбөлүк чоң өкүнүчтүү болот жана бактысыз болуп калат да. Аллах Таала Кур'ан айтат: "Валейсат ат-таубату лиллазина я'малуна ас-сайyi'ат, хатта иза хадара ахадахумул мауту кала инни тубту ал-ан." Күнөө кыла берип, качан аларга өлүм келгенде, мына мен азыр тобо кылып атам, мен азыр мына тобо кылдым, күнөөдөн мына кейип, бул күнөөнү таштадым деп айткандарды, аларда тобо болбойт дейт. Алардын тобосу кабыл алынбайт. Валаллазина ямутуна ва хум куффар. Жана ошондой эле капыр болгон абалда өлгөндөрдүн дагы тобосу кабыл болбойт деп Аллах Таала айтып атат. Жана бул адамдар карасаңар, ошо өлүмдүн алдына келгенде, мына мен азыр тобо кылып атам деп айта турган болсо, болду, кеч болуп калган болот. Жана кайсы бир адам капыр болгон абалда, ширк кылып жүргөн абалда тобо кылбай бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсо дагы, болду, кеч болуп калат. Ошондуктан кеч болуп кала электе биз жакшылык каалап, бул нерседен кайтарып, бул нерсенин коркунучун айтып жатабыз. Ошондой эле, эгерде биз бул нерсени биле турган болсок, анан сак боло алабыз. Оор күнөө экендигин билсек, анан сак болуп, мындан качып, мындай алыс болуп жүрөбүз да. Анткени айтылган сөз бар: "Кейфа яттаки ман ла ядри ма яттаки" деп. Арабтарда айтылат. Билбеген нерседен кантип адам сак боло алат? Ошол адам эмнеден сак болуш керекти билбесе, кантип ошол нерседен сак боло алат? Ошондой эле бул жакта адам ширк эмне экенин билбесе, ширктин коркунучун билбесе, ал ширктен кантип алыс боло алат? Ошол себептүү биз ширкти баяндап, анын коркунучун баяндап, анын түрлөрүн баяндап жатабыз азыр. Жана ошондой эле биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын жолу бул. Анын жолун ээрчип, жана ушинтип жеткирип жатабыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү пайгамбар болгондон баштап, 40 жашында пайгамбар болгондон баштап, ошол бул дүйнөдөн кайтканга чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ширктен кайтарып, ошо тавхидке, Аллахтын жалгыздыгына чакырып өттү бул жер. Ал эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл бою башында даватын баштаганда, 10 жыл бою жалгыз эле ширктен кайтарып, башка эч нерседен кайтарган эмес. Меккеде жүргөн кезинде. Жана Мединага келгенде, кийин Мединага хижра кылып 13 жылдан кийин Мединада жүргөндөн кийин, бул жакта дагы өлүмдүн аягына чейин, ошо 63 жашына чейин, өлүмдүн аягына чейин бул ширктен кайтарып кете берди да.
жана намазды буйрук кылды, башка нерселерди буйрук кылгандан кийин ширктен кайтарууну токтотуп койгон жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка исламдын буйруктары менен бирге эле таухидке дагы, Аллахтын жалгыздыгына дагы чакырып, ширктен кайтарып жүрө берди. Буга далил кандай? Биз өткөнкү сабакта айтканбыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башында даватты эмнеден баштаган, анан өлүмүнүн аягында дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушу төшөктө жаткан болот да. Ушу Айша энебизден радиаллаху анхадан хадисте келген, хадисте айтылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төшөктө жатканда ушундай башына, бетине бир чүпөрөк мындай жаап алып жаткан болот. Анан бир кезде кичине жакшы болуп калганда ошо бетиндеги чүпөрөктү алат дагы айтат: Ла'натуллахи алал яхуди ван насара иттахазу кубур анбияхим масажида. Аллахтын наалаты болсун, Аллахтын каргышы болсун иудей менен ошо христиандарга, алар өздөрүнүн пайгамбарларынын кабырларын мечитке айлантып салгандыгы себептүү дейт. Кабырды, пайгамбарлардын кабырларын же бир таква адамдар, солих адамдардын кабырларын мечитке айлантуу бул ширкке алып бара турган жол. Анткени бара-бара ошол жерден карасар, ошол кабырдын жанынан Аллахка сыйынышат башында, бирок бара-бара барып ошол кабырда жаткан адамга сыйынып башташат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Ошол кабырдын жанындагы иудей христиандар ошо кабырдын жанында Аллахка сыйынгандыгы себептүү Аллахка сыйынышкан. Ошол себептүү аларга Аллахтын каргышы болсун деген. Анткени Аллах тыюу салган жерден алар ибадат кылышкан. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүмүнүн аягында дагы ширктен кайтарып кетип атат. Ширктен кайтарып кетип атат. Жана ошондой эле биз эмнеге ширктен кайтарып атабыз? Анткени жөнөкөй эле мисал алалы. Мисалы, кайсы бир адамды көрсөк, жолдо кетип баратып, алдында ошо чуңкур турган болсо, аны көрбөй ошо жолдо басып бараткан болсо, биз ага айтпай кое алабызбы? Биз айтабыз: абайла, бул жакта азыр жолдо бул жакта чуңкур бар, же бул жакта бир жырткыч бар, ал жакта же тикенектер бар, абайла деп айтып коебуз. Ошондой эле сыяктуу, эгерде биз адамдарды көрүп атсак, азыр ширк кылып жүрүшкөндү көрүп атсак, айланып тегерегибиздеги баардык адамдар ширк кылып жүрүшсө, жана алар каяка бара жаткан жолун биле турган болсок, билип жатсак, кантип биз унчукпай жүрө алабыз? Мунун баарын туура түшүнгөн адам, туура мындай жүрөгүнө жеткен адам, таухиддин маанилүүлүгү, ширктин коркунучун мындай чыныгы түшүнгөн адам унчукпай жүрө албайт. Сөзсүз бул нерселерди жеткирет. Мисалы, христиан адам, мисалы тааныган адамдардын арасында бирөө христиан боло турган болсо, ал христиан болсо ошончо жүрө берсин. Ал кайтыш болуп кетсе, ошол дининде өлөт дагы, тозокко барат деп ошону билген болсок, унчукпай жүрө беребизби? Жок, сөзсүз эмне кылабыз? Сөзсүз аны исламга чакырганга аракет кылабыз. Болгон себептин баарын кылабыз да. Ошондой эле бул жакта дагы адамдар ширк кылып жүрүшсө, ошол ширк адамдарды исламдан чыгарат. Жана түбөлүк тозокко алып бара турган нерсе, муну биле турган болсок, кантип бул нерсени кайтарбай коебуз? Жана эң башкы максатыбыз, биз муну бул тууралуу сөз кылып атканыбыздын эң башкы максаты бул биздин мойнубузда болгон милдетибизди жеткизүү. Жана эгер силер дагы бул нерсени түшүнгөн болсоңор, бул нерсенин баарын билгенден кийин силердин дагы мойнуңарда милдет болот бул нерсени жеткизиш. Кимге? Өзүңөр биринчиден өзүбүзгө жеткизишибиз керек. Муну биз өзүбүзгө жеткизишибиз керек биринчиден. Өзүбүз пайда алышыбыз үчүн бул нерселерди жакшы биле алышыбыз керек. Андан кийин жакындарыбызга, ата-энебизге, балдарыбызга, туугандарыбызга, досторубузга, кошуналарга, баардыгына бул нерсени жеткизиш керек. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара ва кудухан нас вал хижара". Иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген. Анын отуну, тозоктун отуну бул адамдар жана таштар дейт. Ошол адамдар жана таштар тозоктун отуну боло турган ошол тозоктон өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактап калгыла дейт. Эми кантип сактайбыз? Тозокко эң биринчи эмне алып барат деп айттык? Ширк алып барат. Ошондуктан биз биринчи кантип сакташыбыз керек? Өзүбүздү жана үй бүлөбүздү. Ушул ширктен алыс болуу менен да. Биринчиден өзүбүз кантип эми алыс боло алабыз мындан? Муну биз өзүбүз үйрөнсөк, жана мындан алыс болобуз да. Хузейфа радиаллаху анху деген сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мен жамандыктар тууралуу сурап жаттым дейт. Жаман нерселер тууралуу суроолорду берип жаттым дейт. Ал нерсени кылыш үчүн эмес, ошол нерселерден сак болуш үчүн. Бул жакта да ошондой да. Биз бул ширкти эмнеге үйрөнүп жатабыз? Бул ширкти кылыш үчүн эмес, бул нерседен биз алыс болушубуз үчүн. Анткени жана буга чейин айткандай, ширкти билбеген адам кантип андан сак боло алат?